Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктар топтомунан кыскача тааныштырабыз. Бала бакчанын ордуна үй салган KG Group курулуш компаниянын жетекчиси Имамиддин Ташев кармалды. Шектүү 2021 жылдары президенттик шайлоого катышып 1%дан ашыгыраак добуш алган. Москвада Борбор Азиядан барган трансвестит сойкулар жайгашкан сойкукана аныкталды. Басылмалардын маалыматына караганда, ал жерде Кыргызстан менен Өзбекстандан барган трансвестит мигранттар сойку болуп иштешкен. Илья Злобой болот. Кеткенде. Кой же чочконун эти деп сатышмак, полиция союга жөнөтүлгөн миңден ашык мышыктарды куткаруу операциясын жүргүздү. Ошто эки бир тууганды Мерседес менен Тико сүзүп кеткен окуя видеого түшүп калды. Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 18 20. Бала бакчанын ордуна үй салган KG Group курулуш компаниянын жетекчиси Имамиддин Ташев кармалды. Шектүү 2021 жылдары президенттик шайлоого катышып 1%дан ашыгыраак добуш алган. О курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамиддин Ташев кармалганы УКМКнын маалымат кызматынан кабарлады. Бул инициал менен атайын кызмат тараткан сүрөткө Осло Парк KG Group менен байланышкан Ташев Имамиддин Асамиддинович туура келет. Ал 2021 жылы президенттик шайлоого катышып 1%дан ашыгыраак добуш алган. Шектүү Бишкек мэриясындагы кызмат адамдары менен жең ичинен сүйлөшүп 280 орындуу бала бакча салына турган жерге көп кабаттуу үйлөрдү курган. Мунун кесипетине шаардыктар бала бакчасыз калышкан. Натыйжада Ташевдин мамлекетке 52 миллион сом зыян келтиргени аныкталды деп айтылат УКМКнын маалыматында. Атайын кызмат ишкерди 26 октябрда кармаган. Маалыматта Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесин жана кадастр мамлекеттик мекемесинин жооптуу жана кызмат адамдары мыйзамсыз киреше алуу максатында жоопкерчилиги чектелген коом жетекчилиги менен кылмыштуу топ түзгөнү айтылган. Бул адамдар белгиленген максатты бузуу менен архитектуралык пландоо шарттарын иштеп чыгып, инженердик техникалык шарттарды жер астындагы автоунаа токтотуучу жайлар бар 12 кабаттуу турак жайдын курулушуна карап, техникалык паспорт берүү жана тиешелүү документтерди дариздөө жол-жолорун жүргүзгөн деп билдиришти атайын кызматтан. Жогоруда сөз болгон 52 миллион сомдун аталган компания тарабынан төлөнбөй келгени айтылды. Жазык процесстик кодекстин 96-беренесинин негизинде Ташев кармалып Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалган учурда бул кылмыштарга тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатканын кошумчалашты. Москвада Борбор Азиядан барган трансвестит сойкулар жайгашкан сойкукана аныкталды. Москвада Борбор Азиядан барган трансвестит сойкулар жайгашкан сойкукана аныкталгандыгын орусиялык басылмалар жазды. Басылмалардын маалыматына караганда, ал жерде Кыргызстан менен Өзбекстандан барган трансвестит мигранттар сойку болуп иштешкен. Учурда аталган жерде укук коргоо кызматкерлери текшерүү жүргүзүп, мыйзамсыз мекемени уюштурууга тиешеси бар адамдар да аныкталууда. Ошондой эле мигранттардын Орусияда мыйзамдуу жүрүшү текшерилет деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Москва облусунда полиция трансгендер мигранттарды кармаган окуя тууралуу кабарланган. Өзбекстандын 3 тургуну жумуш берүү үчүн үйүн тоноп, жынсын алмаштырып, сойкулук менен алектенүүгө мажбурлашкан. Өч алуу үчүн транссексуалдар анын паспортун, фотоаппаратын жана 4 чихуахуасын уурдап кетишкен. Фамилия, имя, отчество? Махмудеминов Фарух Алишерович. Как? Махмудеминов Фарух Алишерович. Число месяца года рождения? 27.02. Где родился? Узбекистан. Фамилия, имя, отчество? Закиров Тагмурат Альшатовна. Где родился? Узбекистан. Фамилия? Число месяца? Махсудбек Хариджанов. Внятнее. Внятнее. Махсудбек Хариджанов Мунжанов. Илья Злобой болот. Как? Илья Злобой болот. Кеткенде. Ошто эки бир тууганды Мерседес менен Тико сүзүп кеткен окуя видеого түшүп калды. Ош шаарында жолдон өтүп бара жаткан эки окуучуну эки унаа сүзүп кетти.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Турмуш басылмасына билдиргендей, Ош шаарынын тургуну ЧИ эркек киши арыз менен кайрылган. Анда 23 октябрь күнү эртең менен саат 07:40 чамасында уулу 2013 жылы туулган жана кызы 2016 жылы туулган мектепке бара жатканда Mercedes Benz жана анын артынан келе жаткан Deo Tico унаалары сүзүп кеткенин билдирген. Окуя Ош шаарынын Шакиров көчөсүндө жайгашкан Калматов атындагы жеке менчик мектебинин алдындагы жөө адамдардын өтмөгүндө болгон. Кой же чочконун эти деп сатышмак Кытайда миңдеген мышык куткарылды. Кытайдын чыгышындагы Чжанцзяган шаарында полиция союуга жөнөтүлгөн миңден ашык мышыктарды куткаруу операциясын жүргүздү. Бул тууралуу кытайлык The Paper басылмасы жазып чыкты. Бир нече күн мурун жаныбарларды коргоочулар тобу жергиликтүү көрүстөндүн жанынан мышыктар салынган көп сандагы жыгач кутуларды табышкан. Активисттер мышыктарды жүктөө үчүн көрүстөнгө жүк ташуучу унаа келгенче 6 күн күтүшкөн. Унаагерлер менен полицияны чакырышкан. Жүк ташуучу унаа бара жаткан касапканадан укук коргоо кызматкерлери көптөгөн мышыктын өлүктөрүн табышкан. Активисттердин айтымында жолбун мышыктарды кармап, андан кийин алардын этин чочконун же койдун эти деп сатып, ар бир этинен $15-20 киреше табышкан. Куткарылган жаныбарлардын баары жергиликтүү баш калкалоочу жайга жөнөтүлдү. Мышыктын этин кайра иштетүү менен алектенгендердин кимдир бирөө кармалган тууралуу маалымат жок. With